Ассаламу алейкум, урматтуу кесиптештер. Бүгүн биз үчүн майрам. 23 декабрь. Код жаз кыргыз тилинде программалоону өз алдынча үйрөнүү платформасынын ачылышы болду. Күндүз Манчо скулда болуп, аябай эмоцияга толуп ташып, ошол мындай майрамдык атмосферадан чыга албай дагы деле ошол сүйүнүч менен, кубаныч менен жүрөбүз. Аябай сүйүнүп атам. Анан ошол эле ачылыштын алыс жерде болуп, Кыргызстанда болбой, келе албай калгандарга Кудай буюрса ошол ачылыштын уландысы же болбосо кайталоосу онлайн форматта улантып атабыз. Бүгүн бизде конокто Мурат байке бар, ошол код жаз платформасынын негиздөөчүсү, ошол деги эле кыргыз тилин өнүгүүсү үчүн абдан күйүп бышкан программист байкебиз. Көпчүлүгүңүздөр тааныйсыздар, тааный электер дагы таанышыңыздар. Сонун платформа жасалып чыкты. Албетте мен да баягы мындай идеалист адаммын. Көп кемчиликтерин, ар жак бер жактарын көргүм келбейт. Бир нерсе иштедиби, мындай жакшы нерсе чыктыбы, анын эч бир кемчилиги көрүнбөй калат да. Ушунчалык сүйүнөм, толкунданам, таратам. Албетте азыр код жаздын кээ бир кемчиликтери болушу мүмкүн. Силер ойлогондой болбой калышы мүмкүн. Мен сүйүнүп аябай мактап атсам, мындай кирип, анан тиги немеге түшүп калбагыла да. Ай, укмуш экен десе ушул эле беле дегендей. Бирок бул биз үчүн аябай сонун нерсе. Кыргыз тилинде программалоону үйрөнөм дегендерге, өзүн өнүктүрөм дегендерге өз алдынча үйрөнүү үчүн аябай сонун платформа. Анда ошол код жаз кантип пайда болгон, кантип жасалган, Мурат байке башынан шашпай айтып берсин. Анан код жаз платформасына кантип регистрация болобуз деп мени да аябай кыйнап аткандар бар. Ошолорго мен регистрацияны кантип кирип окуп башташ керек, ошону көрсөтүп берейин. Анан дагы сөздү улантабыз буюрса. Анда Мурат байке, сөз сизде. Рахмат, Турат мырза, абдан жакшы сөздөрдү айттыңыз. Бул биринчи могул келип чыгышынан айтып баштайын. Азыр экранын бөлүшүп, Мгм. десктопду ачтым. 2012-12де Code Academy деген сайт бар эле да, ошо азыр деле бар. Ошондо жаңы ушу код жазганды үйрөнүүнү булар ошо дүйнө жүзүндө биринчи болуп сунуштап башташкан. Браузерден чыкпай эле ошо жактан үйрөнөр депчи. Анан алардын сайтына кирип, мен Python тилин үйрөнүп, анан аябай жаккан да чөйрөсү. Браузерден чыкпай эле, эч нерсе орнотпой эле. Мен баягы компьютерим аябай эски болчу. Анда интернет өтө начар болчу. Эми 3G деген 4 эмес, 3G да жок болчу. Анан кийин жакшы жери алардыкы курстары эме болчу. Жөнөкөй эле текст түрүндө, эч кандай видеосу жок. Анан браузерден ачылчу да ошол жай интернет болсо да, жана 2G интернет болсо деле ошондо ачылып, анан сабактарды окуй берчүмүн да. Анан бул кыргызстандыктар үчүн сонун мүмкүнчүлүк турбайбы, эми ушуну кыргыз тилине которолу деп Чоройк Садамбеков байке экөөбүз эме мүмкүнчүлүк ошо издеп, ар кайсы ал байкенин өзү деле ошо башка жумуштары бар болчу, анан ал жумуштан кое туруңуз байке барып, акча азыр тиги Соростон сурайбыз деп ал жактан ошо проектисине бир аз кыйналып, бирок биз жаман кыйналганбыз да, ушу 1 жыл которгонбуз. Бул Code Academy бир жыл которуп бүткөндөн соң бир нече убакыт иштеди. Иштегенден кийин эле булар кыргыздар окубайт экенсиңер деп алып салды да. Эми жалаң эле кыргыздар эмес, булар өздөрү деле улам контент алмаштырып атып тажашса керек. Анткени бул нерсе мисалы бир жерин оңдоп коюшат, бир көнүгөн бул жагы туура эмес экен, биягы мындай болуш керек экен деп өзгөртүп койсо башка тилдердин баарын кытырата оңдоп жүрүш керек да. Бирөөнү иштесе, экинчисине иштебей. Кыйла оор болчу окшойт булар үчүн дагы. Ошол эле кыскасы булар алып салышкан кыргызчасын, башка тилдегилердин баарын алып салып, андан кийин биз аябай жаман болгонбуз. Мен жеке өзүм үчүн айтайын, аябай жаман болуп ызаланып, 2015-жылы ошондо ошого окшоштуруп өзүм да түзүп койгом. Буга окшоштуруп айтканда, бул
ошол сыяктуу браузердин иштечи могу Python тили браузердин ичинде эле эч кандай серверге байланбай эле JavaScript менен Python тилинин интерпретаторун жасап коюшкан да. Ошону туташтырып сайтыма аябай сүйүнүп мен да ошону таштап койгом ага кийин жасайм ана мына деп жүрүп эмне себептен кандай болуп кетти эсимде жок. Аябай жасагым келип жүрдү. Анан ошо бэкэндде иштегендей кылдым да. Бул жерде ошондо мисалы могу жерден Pythonго өткөн болсок, бул жерден код жөнөтүлгөндө бул код келип мына жерде эме бар. AWS'те CodeRunner деген бар. Ошол жака лямбда функцияга келет. Келип туруп анын натыйжасы бияка түшүп калат да, ошондо берги келет. Ошолорду мен өзүм аябай жакшы көрөм ушундай технологияларды арганда мондой кылып көрсө кандай болот деп ар жак бер жагын чукулап могу редактор кошуп анан могу AI жардамчы деп да аябай кыялданып жүргөм да. Мен тиги ким ошо 2016-жылы барып тиги айсбекке айткам, ал IT академияларды ачып аткан убакыт болчу. Байке онлайн эле жасаш керек. Ал IT академияны эми деген адамдар окутуш керек да, анча мугалимде региондорго качан бармак эле. Элдин баары Бишкекке качып келип атса, региондорго ким барат эле деп. Мына моундай эле жасашыбыз керек, ушуну жакшылап өрчүтөлү десем, байке көңүлдөнбөгөн да, ошол жанагы ПТУлардын негизинде IT академияларды ачабыз деп, жана техникумдардын негизинде. Ошентип ал деле жакшы иш экен, ал деле туура нерсе. Мисалы үйдө отуруп окуй берсең, үйдөгүлөр бул жөн эле отурат деп жумушай берет го, эме бар дегени уй тосуп кел, анан кийин тиги сарай тазала деп. Ошон үчүн мындай оффлайн окуу дагы туура окшойт. Кичине үйдө чарбадан кичине алаксып атайын окуу жайга келип, ошо өзүңө окшогондор менен сабак окуп дегендейчи. Анан аны дагы биз ойлондук. Мүмкүн ошолор менен иштешкенибиз да туура болобу? Мисалы алар да баарында эле ошо окуганга мындай Windows'у мүмкүн жакшы тартпайт эле. Мүмкүн ушундай онлайн платформа түзүп берип койсок, эч нерсе орнотпостон ушул жакта эле окуй берсе деп. Анан ошолорду ойлонуп чыгып Азыстан ошо келатабыз. Анан мындай да баардык эле жерде ошо региондордо мугалим болсо да баарын эле биле бербейт. Мугалимдер тартынат бир аз. Мен мисалы аябай уялчумун да, мен студент сурасам, студент билбей калсам. IT академияда сабак бергем, ошо бир курс өткөргөм да Python боюнча. Анан кээде сурап калышса, ой билбей калдым деп аябай уялып ушинтип жүрчүмүн да. Анан кийин азыр жакшы болду. AI жардамчы бир ката кетсе дагы, мэрди мисалы ката кетти дейли, бир тексттер чыгып атат мондай. Анан жазабыз. Бул эмне эле болуп жатат? Антип оңдойм. Жөнөтүүдүн. Кээде ушинтип бир аз ката сүйлөп коет. Бирок бул эми жасалма желеп менин оюмча кыргыз тилинде сүйлөп атканына дагы сүйүнүшүбүз керек дейм да. Бул жер мындай иштеп атат. Бул жерде көнүгүүдө баардык материал берилген да. Ошол материалдын баарын мен буга салып берем. Могу жазган кодун салып берем. Могу жерде чыгып аткан каталардын баарын берем. Бул колдонуучу көрбөйт да, могу кат буга жазып атканда, суроо берип атканда муну көрбөйт. Мен буларды буга көрсөтпөй эле жиберип коем да. Бул окуучу мондай суроо берип атат. Көнүгүүсү ушул тууралуу. Анан жазган коду ушул. Сен ошого карап жооп берип кой десем, анан бул болсо ошонун баарын карап, могу жерине мындай жазышың керек эле, тигиндей эле деп баарын жазып берет. Анан ошол жерден студент окуп үйрөнөт, анан кийин ошо өзүнүн эмне ката кеткенин байкайт деп ишенип ушуну жазып атабыз. Муну дагы бир аз дагы такташыбыз керек. Сен ойлоп таппа, могу ар бир сапты иштетип көр. Бул жерде баса могу жасалма интеллектте Python кодун өзү алып барып алып тияктан өзү жүргүзүп көрүп, мондай болгондо иштейт экен деп текшере алат да. Мен ошонусун иштеткенде унутуп калыптырмын.
ошондо өзүмө ушул жакын арада жасап коем. Анысында биринчи жөн эле сүйлөй бербестен, могу студенттин кодун мисалы жүгүртүп көрдү, эмне ката экенин өзү билди. Анан кийин ошол кодду эле алып туруп жүгүртүп көрдү. Анан кийин жоо мына могу код иштейт экен, мен текшерип көрдүм. Ошону көрсөң деп бияка жазып берсе деген ойдо. Андай дем мындай бир фантастика сыяктуу болуп атат, бирок чат GPT'ни эле көтөрүп чыгарып калам кээ. Бирок бул мисалы Dart курс GPT, анан кийин Клоп шығып, курс GPT деп буларны чыгара бергем да, ар кайсыларынчы. Берги кирип алып, ичинен айтасың. Сен мондайсың, анан сен мондай кылышың керек деп. Анан кызыктуу жери, код интерпретер деген бар, интерпретатор. Ошол кодду алып өзү жүгүртөт бердинчи. Анан ошол сыяктуу нерсеге бияктан байлап атабыз да. Эми бул потенциалы чоң деп ишенем. Буюрса ушундай жардамчылар ар бирөөбүзгө элестеткиле, ар бир кыргызда ушундай жардамчы болсо, отуруп алып эле мына сурасаң баарын жооп берип, жакшынакай алып тизип берсе. Могу жерде код форматтоосун да оңдошубуз керек. Эми оңдочу жерлер бул жерде абдан көп. Мен көбүнчө мындай майда маселелерге көңүл бурбай, чоң мындай концептуалдык кадамдарга өзүнчө көбүрөөк көңүл буруп, булар анча мынча калып кетти. Бул жерден эми мындан акча түшпөйт да, акча жасабайсың. Ошон үчүн бир аз кээ жерлердин каталары бар. Ошого карабай азыртан могу Жанара мисалы жактан эле могуларды өзүнчө бөлүп койду. Биягына жете элекпиз бияктан. Анан мондай келгенде мурун сүйлөшкөн эле жазышуулардын баары өчүп кетет. Мындагы базага сактап койгондой кылып мында жасайбыз. Буга да кол тийгенде базага сактап, анан кийин ар бир окуучу бул жерден ар бир сүйлөшүп атканыбыз акчага кетет да. Азыр мен бир аз уруксат этсеңиздер актан түшүндүрүп коеюн. Бул жерде платформа OpenAI.com деген бар. Платформа дегенге кирсек, бул жерде болсо чат болуп атпайбы? Бул менен сүйлөшүп атабыз, кадимки эле чат кылып элечи. Биякта болсо жанагындай байлайбыз да, API мененчи. Бияктан логин болуш керек экен. Өзүнчө бияктан логин болобуз өзүнчө. Анан бияктан өзүнчө сатып алабыз. Бул жердин мисалы ай сайын өзү $20 алып турса, бияктан канча колдонсоң ошончо төлөйсүң да. Мисалы API ачкычтар бар бул жерде. Ачкычтардын баарын жайнатып алып коебуз. Мисалы эми жайнатып алып койду дегенде, мисалы бул иниме бул, анан кийин өзүмө бул деп улам ача берем да. Анан бул жерде канча сатып атканым көрүнөт. Сен могу күнү $1,5 иштетип коюп турсуң дейт. Бул кайсы күн экен? Бул кечеге окшойт. 22-си, 23-үн эсептейлик го дейм. Шығып ошондой да. Биягына $5, $5.25 жеп коюп турсуң дейт. 13-үндө, анан кийин 19-унда. Ошол ушундай статистика бар. Бирок ар бир адамга байлоо ыкмасын билбейм. Бул жерден ар бир адамга ачкыч байлаганды да үйрөнөбүз буюрса. Бул жерде API ачкычтардычы. Анан кийин ошо статистиканы байлайбыз бияка. Бул жерден мисалы бул адам монча сарптады, тиги адам тигинче сарптады деп, анан өзү бул жерден төлөп, мисалы жардамчыгачы. Эми төлөп дегенде бул жерден өзүңөр деле көрдүңөр. Мындай 2-3 суроо берсең, бул жерден бир ашып кетсе мүмкүн бир 5 сом, 10 сом алаттыр. Андан мүмкүн андан бир аз көбүрөөктүр, бир шығып көп деле кетпейт. Бирок ар бир адам өзүнө ачкыч сатып алып, анан ошо азыртан төлөп окуса деген багытты алып атабыз, ошону да жасайбыз. Бул эми байкадыңар, мен өзүм тиги жеке чөнтөгүмөн кетип атат бул акчанын баарычы. Анан кийин бирок мен айткам да, бул жерден $20 ашып баратса токтотуп кой депчи. Ушундай бар экен бул жерде. Ошо бул жердин картаны өзү алып коет акчаны. Бул жердин картаны байлап коюш керек болот да. Ушундай жагы бар экен. Эми Dart тилине өтөлү. Бул жерден Dart боюнча Мурат байке, Дартка өткөнгө чейин жанагы слайд менен улантып берсеңиз. ооба. Жарайт. Слайд боюнча кетсек,
Азыр могу толук экран кылып көрсөтөйүн. Так, муну толук экран кылыш үчүн X'ti басып койсоңуз буяктагы. так. Кайра ачып туруп эле. Муну байкадыңарбы менде эмеси интерфейс Немеде экен? кыргызча. Canva'nын Ооба. интерфейси кыргызча экенин байкадыңар беле? Бар Ооба. экен. Так, Көп эми адамдын бул ылдыйта турат могул жерде бурчта экен. Все. Так, эми код жазыш боюнча айта турган болсок, биз ошо платформанын келип чыгышын жана айтып бергенбиз. Азыр деле өзүм айтып бердим. Жаңы JavaScript менен Dart'ты айтып берейин. Канча кошулган, программасы кандай. Платформада жасалма интеллекттин колдонушун айтып берип койдум. Өнүктүрүү пландарыбызды дагы суроо жоопторду айтып беребиз. Ошону өтөбүз. Ошол миссиябыз мындай да. Биз кыргыз тилдүү программисттердин санын көбөйткүбүз келет. Кыргызстанда программист болуш үчүн жалаң орусча сүйлөгөн адам болуш керек деген сыяктуу бир ойда, бир жалаң шаарда жашаган адамдар эле программист боло алат дегендей бир түшүнүк бар сыяктуу көрүнөт мага. Ал туура эмес деп эсептейм да. Эмне үчүн кыргыз болуп төрөлүп калса адам, эмне үчүн ал бир кем сыяктуу адам катары же билбейм бир майып сыяктуу кабыл алынышы керек депчи. Эмне үчүн бир сөзсүз бир англис тилин же орус тилин үйрөнүп барып, ошончо да кыйналып барып тургандан кийин дагы кыйналып программалоону үйрөнүш керек депчи. Эмне үчүн ошол нерселерди бир убакта алып кетсе болбойт. Ошол сыяктуу ойлор менен жүрүп жөн эле санаа болуп жүрө бербесин деп, код жазышты ишке ашырып атабыз азыртан. JavaScript курсун ошо көптөн бери ойлонуп жүргөнбүз, кандай кылабыз, эмне кылабыз деп. Ошо JavaScript'ти азыр баары бир JavaScript аябай күчтүү болуп атпайбы талап. Программисттер бэкенд жагында дагы жазса болот экен JavaScript менен, фронтендте дагы. Эми бул курсту жазганда ошо жаңы синтаксис менен баягы илгерки JavaScript'ти үйрөтпөйүн деп чечтим. Аны да биле алса жакшы, бирок азыр ал дээрлик кездешпейт да. Анан DOM деген бар, Document Object Management беле ошол сыяктуу. Ошол HTML жана тизилет го, баракты ачканда. Ошол тизилгени боюнча үйрөтөбүз да. Ошо мисалы JavaScript менен муну жашырып кой, муну секиртип кой деп ушул сыяктуу бир анимация тыгылар сыяктуу ошол сыяктуу нерселерди жасайбыз. Буюрса, анимация бир кооз болуп кетпесе дагы, мындай көрсөтүп коюу, анан кийин тигини бияктын ичинде чоңукту алып буга кошуп коюу дегендердин баарын жасайбыз. Ошол практика, ошол калькулятор болот. Анан объектиге багытталган программалоо, object oriented programming дагы бир аз өтөбүз. Ал дагы менин оюмча керек окшойт. Курсту, видео сабактарды жазып атканда атайын эске алып атабыз эме деп. Бул өтө жана мисалы англис тилинде же орус тилинде эгер курстарды алсаң, жөн эле бир супсак тил менен же бир өтө бир академиялык тил менен түшүндүрө беришет да, аябай кыйнап салышат. Эми андайды колдонбогонго аракет кылып атам. Баары арасында тексттерим кошулуп кетип атат, мындай оорураак тилчи. Бирок могу видеодо жанагындай бир коробка кутучан алып келип, мына могу жерге функцияга мына могу тыйын салып атабыз. Ошо тыйын салган жер жана аргумент катары келип атпайбы? Ошол нерсе, мисалы бияка ичине тыйын түштү. Тыйын түшкөндө эгерде 1 сом болсо мына могу идишке салынсын, 2 сом болсо бул идишке, 3 сом болсо бияка, 5 сом болсо бияка салынсын деп ушул сыяктуу нерселерди көрсөтүп атам да. Бул функция, кутуу деп атап коет. Функция десе адам стресс болуп кетет да. Функция деген эмне, баягы математикадагы мындай түшүнүксүз бир нерселерби депчи. Андай болбосун деп атайын ошо бир жөнөкөй сөздөр менен атап, анан кийин жанатан бери могу куту деп атпаймынбы, ошо могу коробка ошол эле эмне эле, функция деген ошол эле депчи. Ошондой видеолор менен акырын аракет кылып атам, жөнөкөй сөздөр менен түшүндүргөнгө. Анан JavaScript'тагы, Dart'тагы баарына эле ошо бирдей эле жардамчы байланат. Анын коду бир эле да баарына. Ошо видео продакшнда мондай атам микрофон алганбыз, көрүнүп атабы силерге. Ошо бул аябай жакшы жазат экен үндү. Ошончо деле жана компьютериң дуулдап кетет экен видео тартып атканда. Бир аз бар. Студия жакшы эле издеп көрдүм.
студия издесем өтө кымбат болуп кетип атты да. Анан кийин ал адам шарты жок, анан кийин саат мынчада кел деп айтышы мүмкүн. Эми андай ийкемдүүрөөк болсун деп өзүбүз эле ошону сатып алганга да туура келди. Кийин дагы колдонуп муну менен мүмкүн подкаст да жазып жүрөбүзбү тиги Турат ага менен кошо. Жерде ошо эки микрофонду туташтырган жери бар экен. Анан Dart курсун болсо өзүңөр эми билесиңер, Flutter'ды үйрөнүп кетүүгө болот, Мисалы бирөө Flutter деген аябай күчтүү болот эле, ошону Dart'ты үйрөнүп көрөйүнчү деп келип, шашпай үйрөнүп, анан кийин Турат ага келгенде кыйналбасын депчи. Же тескерисинче Flutter'ды өтүп койду адам, мындай жана Dart'ты жөн эле бир супсак бир абстрактуу нерсени окуй берсең кызыгы деле жок болуп калат го. Flutter'ды дароо көрүнөт көзгөчү. Эмне өзгөрүп атканын баары. Анан бул жерде сонун жери ошол тиги Flutter'дан кийин Flutter'га чейин деле үйрөнөрсө болот. Эч программалоону билбеген адамдар үчүн деп атайын жазып атам да. Нөлдөн баштасам кээ бир адамдар мүмкүн тезирээк аттап кететтир. Болушунча түшүнүктүү кылып атам муну дагы. Эгерде эми арасында кээ бир түшүнүксүз нерселер болуп кетет. Мисалы JavaScript'тен бир топ эле жаздырып салдым. Бирок жаздырып көрүп, анан кийин байкадым да, блин, бул жерден өтө эле көп операторлор, тиги оператор, бул оператор деп эле жаман кыйнай бериптирмин. Ошентип эми бул Dart'ты кийин жаздырып атканым ошо жакшы болду да, JavaScript'тен кийин баштап атканымчы. Эми бул JavaScript'тен 18 видео жаздырдым, дагы ошо баш аягы 50 видео болот анда. Ошону жазып берет токтоп, эми Dart'ты да баштап коеюн деп бияка дагы келип бир 10 видео жаздыргам. Ошо 10 сабак. Анан бунда да 50 болот. Биринчи JavaScript баштаган туура болуптур деп атам да, аяктан ката кетиргендердин берден ошону эске алып анан кийин биякта жазып атам. Эгерде айтып коеюн дегеним, силер азыр баштаган болсоңор көргүлө, эч тартынбай мага ошо сунуштарыңарды, сын пикирлерди айтып койгула. Мен ошолорду угуп, мисалы бир түшүнбөй аткан темаларыңар болсо айтып койгула. Болбосо мен мындай Dart'ты үйрөнүп аткан деле адам тааныбайм эч бирөөсүнчү. Өзүм деле Dart'ты билбейм да, мен жаңы үйрөнүп атам. Мисалычы, отуруп алып, бул жаңы үйрөнүп атам деген кандай бул? Өзүм JavaScript менен канча жылдан бери иштейм, Python менен иштейм, TypeScript менен иштейм, Dart'ты да бир сыйра үйрөнгөнмүн, Flutter'ды. Дагы кайсынысын үйрөнүп атты? Еще Rust деген бир тил бар, ошондо үйрөнүп. Бул кийин программист болгондон кийин адам мындай эле ойноп отуруп эле үйрөнүп алат да башка тилдердичи. Айтайын дегеним, мен мисалы кандай түшүнбөй, кандай кыйналып атсам, отуруп алып анан кийин азыр мен муну азыр эми кантип түшүндүрөм деп аракет кылып баштайм. Мисалды тиги var, final анан const дегенди түшүндүргөм келгенде. Мындай өзүң окуйсуң да окусаң түшүнгөндөй болосуң. Эми ошону түшүндүрүп берейин десең, мына мындай турбайбы деп анан казып баштайсың андан ары. Ошол дагы мага плюс болуп атат да. JavaScript'ти билген үчүн мага мындай эле шыр эле өзүм тизип алгам бир план. Ошо менен уруп кетип атам да. Бирок мен өзүм могу Dart'ты өзүм азыртан үйрөнүп аткан үчүн, ошон үчүн дагы менин оюмча мындай аябай майдалап бир оорураак бир кызыктуу жерлерин ошондой кененирээк жөнөкөйлөштүрүп айтып бергенге аракет кылып атам да, ошо Dart'ты тартып атканда. Кантип окуйм дегенде эми Турат ага өзүңөргө деле айтып берет болуш керек буюрса. Ошо код жазга киребиз, курс тандайбыз. Эми тиги код жазга катталганда почта менен баягы илгеркиче катталууну жасаганбыз, анткени бир аз көбүрөөк убакыт алат экен Google менен кошкончу. Анан көнүгүүнү тандайбыз. Көнүгүүнү тандап, ал жакта видео сабактар бар, аны да азыр көрсөтүп берем. Анан тапшырмаларды аткарып код берип жөнөтөбүз. Код болсо жана серверлерге барып аткарылып, кайра кайтып келип ошол көрсөтүлөт да натыйжасы. Анан платформаны өнүктүрүү боюнча айта турган болсок, Flutter'ды үйрөтүү мүмкүнчүлүгүн түзгөнгө аракет кылам буюрса. HTML, CSS, Flutter курсун мисалы Турат агай менен чогуу биргеликте түзсөк, HTML, CSS'ти Жанара менен түзсөк, Linux боюнча дагы ошо курс түзсөм деп баягы кыялданып жүрөм. Ошол Linux'ту бир аздын ичинен эле отургузуп алып, мындай ичинде тиги сервер көтөрүп, анан кийин тигини орнотуп, буну орнотуп дегендерди жасаганды үйрөтүпчү. Анан программисттер үчүн англис тили деген дагы аябай тиги келинчегим Эльза азыр ошону өтүп атат да, мисалы ушундай курс бир.
аябай жакшы экен деп айтып атат да. Ошо бизге дагы керек окшойт. Кыргызстанда ошондо кыргыз тилинде. Негизи эле кыргыз тилинде англис тилин үйрөткөн курстарды жаңы жаңы чыгып атса керек. Мен бирок уга элекмин да. Анан андан тышкары албетте дайыма курстарыбыздын сапатын жогорулатып турсак жакшы болот эле, бирок ага дагы бир адам керек экен, бир кесипкөй адам табыш бир аз оорураак экен да мындай. Майда майда эми бул майда жумуш да аябай. Тиги ар бир сүйлөмдү карап чыгасың, андан кийин бир башка адам муну кандай түшүнөт деп тиги бир башка көз караш менен караш кыйын го аябай. Техникалык жагын жакшы туш керек. Мисалы азыр могу катталып тиги сабак тандоо дегенди караганда бул уктап калма серверлерде жайгашылган да. Азыр айтып берейин, бул serverless деп коет. Серверсиз сервистер бар да, жаңы айтпаймынбы? Код жиберсем тиги аткарылат, кодду кайра натыйжасын жибербей туруп өзү уктап жатып алат да. Акча кетпейт ошондо. Ушундай бир жеңил сервистер бар, AWS Lambda деген. Биздин сайтыбыздын баары ошондой эле нерселер жайгашкан. Базабыз да ошондой, сайттын өзү ошондой, жана код аткаргандар да ошондой да. Силер мисалы код jazz.com дегенде тияка кетти, тиги сервер болсо ойгонуп туруп жиберип туруп кайра жатып алат да. Биздин браузерге келип жанагынын баары көрүнүп калат. Силер жана курстанда деген басканда ал кайрадан ойгонуп туруп, базаны ойготуп, базаны алып келип кайра берип, кайра уктап жатып алат. Ушундай да. Ошон үчүн бир аз жанагындай чимирлеп күтүп калып аткан учурлар бар, азырында көрсөтүп берейин. Ошол эсиңерде болсун, эмне үчүн мындай болуп атканын деп дагы айтып кетейин дедим да. Мэрге келсек, мына чимирлеп атат. Биз азыр буга чейин Мурат мен бир байке, кечиресиз, ушул жерден сизди бөлөйүн. Мен бир регистрацияны көрсөтүп берейин. Анан сон кайра сиз улантсаңыз, азыр мен могу жерде бир көрсөтүп коеюн. Эгерде мондай чимирип калса, муну токтотуп эле кайра жүктөп койсок бир аз тезирээк болот. Анткени бул сервер тырмакчалар менен айтканда ысып калгандан кийин да тезирээк жооп берет да. Ошондой берди. Азыр мен тиги экранды бөлүшүүнү бүтүрөйүн. Жагында буйрса эми жакшыртабыз. Ооба, Мурат байке, чоң рахмат. Ушул регистрацияны көрсөтүп бериш аябай маанилүү болуп атат. Себеби мага толтур адам жазды Инстаграмдан. Анан аларга азыр деталдуу жооп бере элек болчумун. Ошолорго эми кантип регистрация болобуз дегенде, мындай башынан ушул видеодон көрүп ал деп койсок, менимче жакшы болчудай. Обычно эле любой браузерге киресиздер. Браузерге кирип туруп эле анан аты дагы аябай сонун, мындай кыргызча эле код, анан жаз деп эле, могу жазды да азыр башкача жазып калышпады. Мурункудай эле могу Ж менен эле код жаз, анан .com деп бир сайтка киресиздер. Анан ушул жерге киргенде аябай чоң көйгөй болуп атат. Могул жерде азырынча бизде баштадык деп турат. Ушул бул адам каттала элек болгон үчүн менимче кийинчерээк ушуну кирүү деп өзгөртүп койсок жакшы болот деп ойлоп атабыз. Ооба, өзгөртөбүз анда. Могул жерден кирүү же катталуу дегенди басыш керек сөзсүз. Бул жогору жактан мына дагы бир жолу кайталап коеюн. Жөнөкөй эле мына үстүңкү катарды карасаңыздар, оң жак бурчта катталуу деген турат мына. Бакырайып эле көрүнөт. Биринчи катталууну басыш керек. Анан бул жагы оңой эле өзүңүздүн бир Gmail почтаңызды жазышыңыз керек. Анан бир сыр сөз ойлоп табышыңыз керек. Сыр сөздү унутуп калбагыдай мүмкүн болушунча оңой да. Сыр сөздө деле мындай өзгөчө бир немени байкабадым. Жалаң сандан турат экен, жарабайт дейт. Демек, ушундай талап бар экен. Жалаң сандан эмес, тамгаларды аралаштырып коюңуз. Тамгалардан анан сандардан кылсаңыз кирди. Мүмкүн болушунча ушул азыр Google Chrome ушундайды сурап калган, save password деп. Ушуну save деп кое бериңиз. Эми карап туруңуз. Почтаңызды ырастаңыз деген нерсе чыкты. Демек,
Муну өчүрсөңүз деле сиз азыр курсту баштай албайсыз. Дагы деле кайра кир дейт да. Ал үчүн мен Gmail почтамды ачсам, мага код жаздан неме келет. Кат келген болот. Имейлдариңизди ырастаңыз дейт. Сонун код жаз сайтынан салам дейт. Э? Ушул почтаны колдонуучусу сиздин имейл дарегиңизди кодjazz.com сайтында каттаган үчүн ушул имейл катты алып жатасыз дейт. Сонун кыпкыргызча эле. Туура эле деп эсептесеңиз, анда ушул шилтеме аркылуу өтсөңүз дарегиңиз ырасталат. Все, ушул шилтемени басып коебуз. Телефондо деле примерно ушундай болот. Email confirmation text дейт. Демек, биз өзүбүздү ырастап алдык. Эми кайрадан эле ошол кодjazz.com сайтына келебиз, эң башына. Сөзсүз мына кирүү деш керек ушул жерден. Бул дагы деле регистрация болдуңуз, бирок дагы деле курсту баштай албайсыз. Кирүү дегенди сөзсүз басасыз. Бул жерге келип мына Турат Алыбаев жанагы катталган почтаңызды, сыр сөзүңүздү жазып, анан кирүү десеңиз, ошондо гана сиз мына кодjazz.com сайтына кирген болосуз. Эми баштасаңыз болот. Анан бул жерде Турат Алыбаев мына менин почтам менен атым чыгып калды. Эгерде бул жерде атыңыз чыкпай жанагыдай кирүү анан катталуу деген жазуу көрүнүп турса, демек сиз дагы деле курсту баштай албайсыз. Анан бул жакта код жаз деген эмне үчүн ыңгайлуу, булар менен таанышып чыга бериңиз. Бул жакта Мурат байке жөнүндө дагы маалыматтар бар, кичине сын пикирлер бар. Анан мына баштадык дегенге кирсеңиз, ошондо анан чыгат. Пока мына менин курстарым дейт, сиз курс тандай элексиз дейт. Сонун Python'ды тандасаңыз болот, JavaScript'ти тандасаңыз болот, Dart'ты тандасаңыз болот. TypeScript жакында деп турат. Караңыз, сонун. Анан окуп баштоо дегенди Dart'ка кирсеңиздер, мындай болуп дароо эле сонун болуп чыгат. Мына көнүгүү жөнүндө бул жакта текст берилген, бул жакта окуп чыгып, таанышып, анан могул жакта тапшырманы аткара албай атсаңыз, бул жакта кыйтмада дагы эмне кылып аткарышыңыз керек экени жашырылып көрсөтүлгөн. Же болбосо мына AI жардамчыдан сурасаңыз болот. Анан жалпы көнүгүүлөрдү мына бул жактан да көрсөңүз болот. Эми мен регистрация боюнча түшүндүрүп бердим. Калган сөздү эми кайра Мурат байкеге бере берейин. Мурат байке. Негизи ошол эле берде эми биз такай улам бир нерсени оңдоп коюп атабыз. Мисалы азыр мен могу телеграмды карасам, код иштебей атыптыр да. Ошонун анда эми жакын арада ошо Арзымат мырза жазыптыр, Арзымат Аркабаев. Мундагы оңдогонго аракет кылабыз тез арада. Ошол мындай да, кол тийсе эле кире калып эле оңдой беребиз. Ошо анан кийин буюрса мен коммерциялык курстарды айтпай калыптырмын. Өзүн өзү бул актасын деп коммерциялык курстарды чыгарабыз го деп ойлоп атабыз. Бирок ал мындай форматы кандай болот, анан бул өзүн канчалык актайт деген да маселе бар да. Мисалы мен кыялданганым жанагы YouTube видеолорду анимациялар тарткан студиялар бар да бизде. Бир топ эле билип калышпады. Ошол студияларга барып, достор мына могу функцияны моундай кылып анимация кылып түшүндүрүп бергилечи, мына класс дегенди моундай кылып бергиле деп, билбейм, ырдатып бийлетип беремби, ошол сыяктуу да. Ошондой нерселерди ошо атайын кесипкерлер менен тарттырып, ошол канча кымбат болот экен деген, ошолордун баарын байкаш керек болуп атат да. Анан эгерде ошол акчанын баарын коротуп, анан ошол өзүн өзү актайбы, кандай болуп калат деп ойлонуп атабыз. Жолдорун тиги IT Академия ушул сыяктуу курстар менен да мүмкүн иштешербиз. Мисалы, биринчи этап катары алар ушу кодjazz бир аз фундамент түзүп алышса, андан кийин экинчи этап катары IT Академияга алуу дегенчи. Болбосо көп адам эле акчасы жакшы экен деп келип алып эле кыйналып калып атышпайбы? Даяр болбой элечи. Мен мисалы тааныштарым айтса, канча мен көп ситуация болгон да ушундай. Программист болот элем, кайсы ноутбук алыш керек деп. Ноутбукту мына интернеттен издесең эле өздөрү YouTube'да миллион видео бар, көрүп аласың.
Эми ноутбук алдым, эми кайсы курс окуйм. Курсту окуш үчүн биринчи сен мындай интернеттен кара, көрүп алчы, эмне керек. Сен даже компьютер колдонгонду билбейсиң. Компьютерин колдонбой мындай кыйналып атсаң, анан сен ар жактан код кантип жазасың деп ушинтип таарынып анан ушинтип анан кийин барып алып анан кыйналат. Эч нерсе түшүнбөй атам, биринчи эле сабактан жыгылып калдым, кыйналып кеттим деп. Менин оюмча шашпай ушул сыяктуу могу Код Академия сыяктуу азыр мына могу Код Жаз ушул сыяктуу сайттардан кичине негиздерин үйрөнүп алсак, барганда оңоюраак болот да. Ошол жагын дагы ойлонуп көрөбүз го. Ошо Flutter'ды Ортомодон кантип окуш керек, бир эки мисалдарды көрсөтүп бересизби? азыр мен ошо экранды көрсөтүп деген ошо Dart'ты да көрсөтөйүн. Бу жерден эң жөнөкөй көнүгүүнү тандайлы. Кабинеттин дегенге өтөбүз. Бу жерде жазылып койгон курстарыбыз чыгат. Окуп баштоо, анан кийин бу жерден Dart дагы чыгып атат. Бу жерде бир аз күтө туралы. Кээде ушинтип кыйнайт да. Ошонусун негизи кэшке салуу деген нерсе бар. Ошону дагы жазайбыз го. Дагы басып көрөйүнчү, мүмкүн иштеп кетерби. Бул админ панелди дагы жазып атабыз. Админ панелде өзүбүз эмелерди салабыз да. Үйдө отуруп алып жанагы сабактарды, мисалы көнүгүүлөр моундай түзүлөт. Киребиз. Көнүгүү мисалы биягы жүктөлгөнчө берин көрсөтүп турайын, уруксат этсеңиздер. Аталышы мындай, лекциянын тексти мындай, эми сен тапшырмаң мондай болот деп жазабыз. Анан бул кыйытмасы бери жазылат. Анан жанагы редактор көрсөткөн коду ушундай да. Аткарылган коду биякта могу жерден аткарылат. Ошол сыяктуу нерселер бар. Мына башталды. Бул Pythonга кирип алыптырбыз, Мен азыр Dart'ты тандайын. Так. Бул 63-чү көнүгүү экен. Мен 63-кө эле секирейин. Барып эле. Азыр чатта суроо болуп атат, Нурмухаммед. Бул жактагы курстардын бардыгы бекер. Бу жерде акча төлөп окуу деген жасай элекпиз. Анан акчаны карта байлоо дегендерде да өзүнчө машакаты бар да. Барып жанагындай банктар менен келишим түзүп, анан кийин алар келишимин карап чыгып, анан кийин 4% аларга төлөп, ушундай бир нерселер бар, көп элечи. Кыйынчылыктар көп. Азыр мына жерден мисалы мондай код жазсак, салам деп монда өзгөртүп койдук. Мына жерден күтөбүз, ушу текстти. Бул дагы Google'дун серверине барат, аткарылат, кайра бери көздөй келет. Мондай жооп чыкты. Эгерде мондай өзгөртүп салсакчы, ката кетирип салсак, мондай бир аз тамашага аралаштырып мындай тексттер жазып койгом. Анан бу жерде жазып атат да, мондай ката чыкты. Мондай кашаа күтүп аттым эле, алгашы каякта депчи. Ушул нерсе Мурат байке, бул абдан аябай сонун экен да. Мени ушул мындай толкундантты да. Баягы сиз айткандай жанагы бул жерде азыр бир академиялык мындай текст болгондо аябай мындай скучно да, кafаңды бир көп отуруп алып эптеп түшүнсөм экен деп окуйсуң да. Бул жерде мындай жөнөкөй эле биринчи апейим эмне болуп кетти? Кыжалат болбо, сенден күчтүү программисттер деле ката кетирет дегенде мындай сүйүнүп калдым да. Тиги көп адам ошо ойлойт экен да, мен өткөндө бир байкадым да. Ой, мен тиги уялыпчы аябай, мен ката кетип атат, таппай атам деп аябай тиги жанына барсаң мындай экран көрсөткүсү келбей ушинтипчи. Анан кой турсаң, мен деген билесиңби анча мына өзүм 9 жылдан бери программистмин. Мен деген эртели кеч иштегенде
90% убакыт бир ката чыгат, ошону каяктан чыгып атат, андан кийин ал катасын оңдойсуң, оңдосоң бул биринчи саптан экинчиге жылдыбы, ал жеринде бир ката чыгат, андан кийин ай бери эмне болду экен, барып документацияны карап, тиянын карап, биягы жана Stack Overflow тигилерden издеп, анан кийин азыр ChatGPT'ни эле эзип отуруп калдым, ошондон сурап ушундай да. Бул биз мындай жыргап эле монтип тиги симфония жазгандай отура бербейбиз, монтип эле жана кинолордогудай. Бүт ушундай ката менен күрөшмөй, жана ал эмес тиги тамаша сүрөттөр бар го, мемдер интернетте. Ошондой. Силерде дагы мына ката кете берсе эле өзүңөрдү, ой бул меники эмес экен, меники ката кете берет экен деп ойлобогула да. Анан берден ошо жардамчы жакшы болбоду. Бул кээде ушинтип туура эмес берип атат, бул буга чейинки жооптурду айтып атат да. Консольго салам жана нул чыгып жатканы дейт да. Бул жана буга чейин салам нул деген чыгып атпады эле. Ошондо монда туурала деп айтып атат. Ошондо бери көчүп келип жака салып, мындагы оңдойбуз. Жанагы Facebook компаниясында мурун мындай сөз бар болчу. Code fast, break fast биле ушул сыяктуу. Ship fast, break fast. Break early ушул сыяктуу. Ошо тез код жазып, тез сына берсе мейли депчи. Ошо тез кыймылда мындай жай жүрүп калып, монун баарын сонун идеал кылганда анан чыгарам деп жүрсөң жүрө берет экенсиң да. Ошон үчүн биз мындай берде каталар көп болсо да уялбай эле чыгарып салдык. Эчтеке болбойт, эми жазап улам кошо беребиз депчи. Эми такыр эле эчтеке болбойт деп жүрө алган жокпуз. Мен мисалы өтө жаман көрүнөт, перфекционист болчумун. Перфекционист болгон үчүн бул 2015-жылдан бери жатты да. Чыкпайчы. Анан кийин ушу тажрыйба менен ушу үйрөндүм, бул мындай баарын укмуш сонун кылып койгондо анан чыгарам деп десең өмүр бою чыгарбай жүрө бересиң деп атайын баштап салдык да. Ошо доступ туугандар менен баарыбыз кошулуп эле ошол мондай кылалы, тигиндей кылалы деп. Мэрден JavaScript менен аябай алышып жаман кыйналып атып жаздым эле. Бирок ушу көбүрөөк атып мында ишке ашырдым. Кайрында эле HTML менен иштөөсү. Жана операторлор айтып атканда мэрде бүт операторлор. Эми ушунун арасына бир biraz кошуп кетиш керек го, ичине суюлтуп. Ушундай кызыктуу жерлер бар. Керектүү куралдар. Бул видеодо мисалы эң баса видео көргөндө бияктан көрсөтүп атат, мэрден видео сабак бар. Берде түшүндүрүп берем да. VS Code кантип орнотуш керек. Анан бир могу слайд иштеп чыгарганга да канча убакыт кетти. Жаман эме жүдөйт экенсиң, билинбеген менен оор эле ишкен да. Курс чыгаруу дегенчи. Жөн эле элге окшоп эле жөн эле бир жана бир отуруп эле тартып салышпай YouTube'га чыгаргандачы. Андай мага жакпайт. Анткени эме экен. Бир супсак сыяктуу болуп калат экен да. Мондай сыяктуу HTML берге чыгарып, мисалы мэрден HTML жазып атабызбы? Кандайсыңар? Достор деп мындай чыгарып койсом, бул мондай чыгып калса, берге болсо жазсам, мисалы бул JavaScript, могу Script.js деген мэрге жазылыш керек негизи, аны жазып көрөйүн дейт экен, урушпайм. Мындай кылып койсом эмне дейт болот экен? Мында дали жооп бере элек. Ушул жагын да карашыбыз керек. Мен жакында эле могу буга чейин бир жерин иштетип койдум эле. Мисалы мындай десең, жагында иштей берет. Сиздин атыңыз менен кошо салам JavaScript дүйнөсү деген текст чыгыш керек. Бул батпай калыптыр. Мисалы коюп, андан кийинкисине өтөбүз. Кыскасы ушундай иштейт. Кээде жана ката чыкканда ушундай болуп калып атат, бирок ал жагын оңдойбуз шашпай.
Биякта да ошо жана эле жардамчы бар. Э, Кийин ошо Flutter чыгарсак мына жерден жана көрсөттүм го, кайсы көнүгүү эле мына жерден. Flutter'ды маяна чыгарышыбыз мүмкүн жана экранда. Берине код деле батса керек, муну да кичине бияка жылма кылып койсок. Э, Ошо дагы суроолор болсо чатты карап коеюн. Курстар бекер, мектептеги окуучуларга да ушул сайтты колдонууну үйрөтүп кантип. Ооба, жакшы болот эле. Мен чын айтканда могу сайтка бир убакта канча 100, канча 1000 адам кирип окуй алат дегенди тест кыла элекмин да. Бир жыгып калгандай күч келтире элек болчумун, бирок муну бул негизи Amazon'да иштейт да баары элечи. Мисалы могу жерде функцияларым бар, мисалы могу бэкэнд, анан могу бэкэнд бул жерде email жиберген бул жерде, JavaScript иштеткен бул жерде, Python иштеткен бул жерде, Dart иштеткен Google'да да. Ошол баары биякта эле. Андан кийин фронтенд болсо могу Amplify'да турат. Айтор база болсо могу Neon деген бар. Neon ушул боюнча дагы баса ойлонот эле. Мисалы адам сайт жазат дейли. Сайт жасап туруп анан аны көбүсү эле башында мен аябай кыйналчумун да. Бул сайтты макул жасаганым, компьютерден жазадым. Эми досторума, апама айтып көрсөтөм депчи. Анан ошонун боюнча дагы курс чыгарып койсок, жакын арада мүмкүн жана Google Play'ге дагы кыргызстандыктар чыгарганга мүмкүнчүлүк берип койсо, биз дагы чыгарып каларбыз. Ошол боюнча дагы бир курс чыгарсак деп аябай кыялданып атам. Ошол курстарчу темалар миллион, баары кызыктуу. Ошондой курс жазам, жардам берем деген адамдар болсо, мага кайрылгыла, балким иштешкенге бир кызыктуу форматтарда өзү чыгып калаттыр деп ойлоп атам да. Мисалы Турат ага менен го ошо Dart боюнча, Flutter боюнча иштешербиз. Дагы кандай сунуштарыңар бар деп ойлоп атам. Окуучулар боюнча ошол жанагы сайтыбыз канча кишини чытайт, канчаны окута алабыз деген да маселе болуп аткан. Эми азыр маселеден эмес болуш керек. Бул окуучулар боюнча мындай болгон, мен министрликке жана 2015 деп атпаймынбы? Ошондо эле эсте жок, ошол мондай жасаттык эле, окутпайлыбы десек, бир жолу ушу бир агай айтып койгон да, жана билим берүү академиясында. Эми муну мен балам ошо программистика окуйн деди эле, окуп албай койгон, биз кыргыздар жарабайт экенбиз деген сыяктуу бир сөз айтып койгон болчу. Эми ал адам мүмкүн убагы келе элек болчу, эми азыр IT деген баары эле билип калбады, ошо лимон аркылуу билип окуйт баарыбыз эле. Мүмкүн азыр мен жөн эле колум тие элек андай жакка барып, анан аларды көндүрүп, анан аларга үйрөтүп аракет кылса, менин оюмча кызыккан мектептер көп эле болот. Министрлик аркылуу болбосо дагы мектеп аркылуу кирсе болот окшойт деп ойлоп атам. Java'ны кошуп койсо жакшы болмок. Java'ны мен үйрөнөйүн деп аракет кылып көргөм. Жаккан эмес да Java'чы. Бир кичинекей принт деген жазыш үчүн монча бир текст жазышың керек экен да. Анча текст жазгым үйрөнгүм келбей койгон анан. Бирок Java мүмкүн Kotlin кызыктуу болот. Дароо эле Kotlin менен элечи. Бирок Java'ны деле ушинтип эме курс кылып чыгарабыз го дейм. Көрөм. Бирок ошо Java'ны мисалы сиздер айтып атасыз, Кантемир мырза. Мен Java'ны чын курс кылып чыгаргым келген жок. Жаман эзилме узун бир курс болот окшойт деп ойлойм да. Эгерде кимдир бирөө чыгаргысы келсе, ошол жанагындай коммерциялык максатта ушу курс сатуу боюнча дагы форматты ойлоп тапсак, балким ошондо чакырабыз. Мен мондай Java боюнча тартат элем деп. Биз өзүбүз мисалы стандарт коюп койсок, курсту чыгарыш үчүн мондай болуш керек, анан сапаты мындай болуш керек депчи. Ошо анан мондай кызыктуу стартаптар чыккан, мисалы Neon деген. Мисалы сайтты эч ким колдонбой атканда, могу база уктап жата берет да. Анан келип туруп иштейт. Могу жерде каерде баасы. Могу бир канча адам колдонсо акысыз. Мына меники
100 саат акысыз экен баса. 100 сааттан 169 саат чыгыптыр. Ошондо 60, ошон могу иштеткен убактысын төлөйм. Төлөмү деле анча кымбат эмес. Ошондо көрүш керек кайрадан акчасын канча төлөш керек деп, канча чыкты деп. Ошонусу мага жаккан. Бул болбосо могу Амазондуку жөн эле ай сайын адам колдонот да колдонбой $20 жей берчү да. 20 $25 чейин кетип калчу. Ошон үчүн бияка өткөрүп салгам. Ушундай кызыктуу. Python 9-класс программасында бар, бирок өтө татаал. Ошону да мен карап чыгайын. Мисалы мен азыр могу код жаздагы Python'ду карасам, кээ бир жерлери өтө татаал кылып койуп турмун да. Бир эле көнүгүүгө көп нерсени салып коюп турмун. Ошону жеңилирээк кылганга аракет кылабыз. Python эң оңой тил дешет го. Чынбы? Албетте чын. Python тили жөнөкөй англис тили сыяктуу, анан жанагындай ашыкча моундай эмелер жок да. Могу Дартта мисалы көп жазабыз го. Тиги каша, бул каша түрлөрүн. Python'дуку андай жок. Жөн эле шуруудай тизилип кете берет. Ошонусу мен жагат. Ошо менин айтчу нерселерим деле ошол болду окшойт. Сунуштарыңыз Рахмат. болсо. Мурат Турат агайдын жана идеялары мага аябай жаккан. Баса мен уруксат этсеңер да айтып коеюн. Бул жерде рейтингтердин, студенттердин, катышуучулардын рейтингтери ким канча күн үзбөй окуп атат, ким канча күн кандай деп ошолордун баарын чыгара турган болсок, менин оюмча бир кыйла кызыктуу болот. Ооба, буюрса. Ошо. Мурат байке, колуңуз тарт көрбөсүн. Кудай таалам ошо өмүрүңүз узун болсун. Кандай ой максат тилектериңиз болсо ошо Кудай таалам жеткирсин. Биз сиз менен Рахмат. сыймыктанабыз. Ар дайым мен жеке өзүм жана ошол командабыз менен мындай ар дайым сизге жардамдашууга, колубуздан келген нерсени кылып берүүгө ар дайым даярбыз. Жана дагы ачылышта дагы кээ бир нерселерди сүйлөштүк. Ошол Android'ти буюрса ошол open source кылып берсеңиз ага салым кошууга, бул Dart'ты окутуу боюнча, Flutter'ды окутуу боюнча, деги эле азыр сиз айтып аткан курстарды окутуу боюнча, видео сабактарды тартууда деги эле кандай бир колубуздан келген иштер болсо биз жардам берүүгө даярбыз. Эң сонун ооба мен Сиз менен тааныш болуп калганыбызга ошондой мындай өзүбүз эле үчүн эмес, ошол жалпы элибиз үчүн, тилибиз үчүн пайдалуу нерселерди кылып атканыбызга мен абдан кубанычтамын. Рахмат сизге дагы бир жолу. силерге да рахмат. Ошо буюрса мен чыгарам. Open source кылып биз азыр бир аз тиги жигиттерге жазып атканга бир аз тыйын төлөп бергенбиз. Монун аягын жасап койгула депчи. Анан алар эми өздөрүнүн иштерин бүтүргөндөн кийин ошо бир аз азыр ишке толугу менен мындай толук кандуу иштеп бергендей кылыпчы. Жардамчысы бар, көнүгүүсү бар, моундай редактору бар. Баары эле бар, бирок аны дагы жакшыртканга дагы менин оюмча көп жерлерин жакшыртса болот. Ошол боюнча биз мисалы студенттер бири бири менен иштешүүнү да үйрөнүшсө деген ой бар да. Анткени программист деген жөн эле отуруп алып, жалгыз эле отуруп алып программа жаза бербейт да. Башка программисттер менен иштешип, биринин кодун бири текшерип дегендейчи. Ошентип жанагы код жазсын, Android эмес, ошо Flutter колдонмосунун кодун чыгарып коюп, чогуу иштешсек кызыктуу болот. Мен мисалы эме болсок, жанагы мен заказ берген адам катары келип, достор, могул жагы мондай кылып койбойлу, могу азыр бул жери колдонуучулар мондай басканда мындай чыксын депчи. Ошолордун баарын мен мындай заказчик катары келип, ошолорго тапшырык берип, студенттер менен сүйлөшүп, ошондой да кылып турсак, менин оюмча бир топ эле кызыктуу болот, пайдалуу да болот. Ошо.
Рахмат, Мурат байке, анда мен записти токтото берейин, а. Чоң рахмат бүгүн келип бергениңизге. Коноктор, кесиптештер баардыгыңыздарга чоң рахмат. Сөзсүз ошол Code.com сайтына катталыңыздар. Бул жолугушуунун видеосун дагы чыгарабыз. Анан Кодjaz Instagram баракчасында да бүгүнкү жолугушууда сүйлөшүлгөн сөздөр запись болуп сакталды. Ошону да көрүп, аны да башкаларга таратып, анан ушул видеону дагы башкаларга таратып, ошо айрыкча программдоого кызыгып жүргөндөрдү мындай дагы да кызыктыралы, келишсин, көрүшсүн, окушсун. Аябай чоң жумуш болду. Э, э, Дагы өнүктүрүшүбүз керек, муну идеяларды айтышыбыз керек, колдоо көрсөтүшүбүз керек, Кудай буюрса. Ошол эмгегиңизге алкыш. Абдан бул жакта баардыгы сизди мактап атышат. Мурат байке, чоң рахмат. Силерге да рахмат. Кеч болсо да катышып бергениңерге. Байланышта бололу, жазышып туралы. Мгм. Дев курултай, башка группаларда буюрса. Инстаграмга жазбай эле болот, Инстаграмды колдонбойм. Өтө алаксатат экен. Ошо. Мгм. Болуптур анда. Салам Мгм. барыңарга.